Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге Чолпонта тургуну Мамытов Узакбек кайрылып жатам. Биздин ушул көйгөйлөр чечилбей атат. Ысык көл районунда, Чолпон Ата шаарында бизде бир эле базар Токон Шалиева жана дагы бир эки адам менчиктеп алган жерге эле иштетип элди. Бөлөк базар иштебесин деп ошол жаап салышкан. Ал базардын эл ошол базарда иштеп жүргөн элдин баары азыр жумуш жок отуруп калышты. Бүгүнкү күндө региондорду көтөрүш керек, жумушсуздуктарга ошо жардам бериш керек деп сиз өзүңүз көтөрүп аткандан кийин биздин Чолпонтодагы элдер, ошо жумуш жок отурган элдердин баары ошо базардан иштеп, семьяларыбызды баксакпы деп азыр ошол жаштар дагы инициатива кылып аракет кылып атышат. Көбү кетип калгандар Россияда азыр жүрүшөт, алар деле кыйналып ошо Россиядан бияка кээ бирде келип кетишет. Жергиликтүү ушу тургундар ушу базарга иштейлик деп иштей албай атат. Бут тозуу болуп атат да. Бут тозуу азыр чынында мурун туура эмес, элди алдап, жанагы бийлик кызматы менен пайдаланып туруп жерлерди алып базар ачып алгандар ошолор эми азыр аштырбай атат. Бирөөсүн ачык эле айтыш керек, Токон Шалиева жанагы Моңголдоров деген зам губернатор бар экен, ал дагы ошол себеп деп атат, ушу бияка ошол дагы аштырбай аткан бир эмеси болуп атат деп. Анан Сооронбай Шарипович, сизге Чолпон Ата элинин тургунунун атынан кайрылып атабыз. Акылбек Шариповичке, губернаторго, жогорку кеңештин депутаттарына да, мекенчил депутаттарына кайдыгер эмес. Ушул базарды ачып берсеңер, элге да жакшы болмок, туристтерге да жакшы болмок да. Биз анткени Чолпон Ата шаары туристический борбор болуп аткандан кийин көптөгөн биздин жаныбыздагы гостевой үйлөр, жана конок үйлөр көп салынып кеткен. Ошолор элдерди кабыл алат. Анан Көгүлтүр Ысык көл деген 1,5 миң адам эсип тургандагы пансионат ушу биздин жаныбызда. Больница, бөлөк организациялардын баары ушу биздин жаныбызда. Анан ушул базар сөзсүз иштеш керек. Элдин талабы ушул болуп атат. Анан отдыхающийлер, туристтердин дагы көптөгөн ушу нааразычылыгы болуп атат да, эмне үчүн ушул базар жөнүндө жабылып турат деп көп айтылат да. Анткени биз соода кылып да жүрүп, ошо көп уктук да. Анан мен эми өзүмдүн ушу Чолпон Ата шаарында 20 жылдан бери жашап жүрүп, кайдыгер эмес адам катары ушу сизге мүмкүнчүлүк менен кайрылып атам да, бир ушуну чечип берсеңиз. Губернаторго кайрылып атам, депутаттарга да. Бул туура эмес, бөлүнгөн мурун Токон Шалиева, жанагы зам губернатор, ошолор бүт базарды ачып алгандан кийин туура эмес жолдор менен. Азыр эми алар бут тозуу кылып эле көрө албастык болуп атат да. Бияктан базар ачылса, биздин базарга эл азыр келип калат. Биздин соода жакшы жүрбөй калат. Бардык жерде конкуренция болуш керек да. Арзандаш керек баалар. Бизде эң чоң кымбат баа бизде Чолпонтода, Кыргызстан боюнча кымбат Чолпон Ата боюнча. Эме Кыргызстан боюнча Чолпонтонун ушу продукциянын бааларычы ошол да кичине арзандайт эле. Ушуга бир көңүл буруп жардам берип койсоңуз суранабыз. Рахмат. Бизнеске жардам берип үйрөнгүлө, бизнеске шарт түзгөндү үйрөнгүлө, бизнеске тийбегиле. Укук органда отурасыңар бул жерде. Прокурор, милиция, финполиция, БКМБ, экотек инспекция барлыгы отурасыңар. Бизнеске шарт түзгөндү үйрөнгүлө. Бизнести канча карасаң, ошончо көп салык берет, ошончо көп жумуш орун түзүп берет, ошончо көп мамлекет өнүгө баштайт. Бизнеске шарт түзсөк, сыртта жүргөн балдар, миграцияда жүргөн 8 миң жакынына биздин уул кыздарыбыз жүрөт. Ошолор кайра келет бул жака, иш табылат. Эл өндүргөн, сүттү, этти өндүргөн кайра иштете алсаңар, жумуш орун болот, салык түшөт, ошолор келе баштайт. Ошон үчүн мына каражатты алып келип, урматтуу аким, губернатор
керектүү билип кыймылдагыла, кыймылдап ошону түзгөнгө аракет кылгыла.